Чейрек кылымдан бери Кыргызстандын эң чоң көйгөйү ушул чек ара маселеси. Ал жердеги биздин мекендештердин, ошондой эле чет өлкөгө чыгып кеткен биздин бордоштордун эң чоң маселеси болгондуктан ушул чек ара маселеси сөзсүз түрдө чечилиши керек болчу. Үлкөн өлкөлөрдүн, үлкөн державалардын курчагына айланып калбаш үчүн дагы алгач биз ушул чек ара маселесин чечишибиз керек. Өзүңүздөр билесиздер, кайсы бир өлкөгө биздин кайсы бир кадамдарыбыз ыңгайсыз болуп калганда ар дайым ушу кыргыз тажик чек арасын колдонуп келет. Бул деген өлкөбүздүн дагы да өз алдынча болуусуна эң чоң шарт түзүп, өбөлгө түзүп берип атат. Мен бул кандай чечим болбосун, бул келишимди колдоп бермекмин. Анткени Кыргызстан ар дайым өгөйлөнгөн, өксүгөн биздин мекендештерди артка кайтарууда дагы чоң жетишкендик болот. Ошол үлкөн державалардын саясий рычагын биз жакшы тынчтык жолу менен чечип аткандыгыбыз биздин Кыргызстанга абдан чоң пайдасын тийгизет, келечекке да пайдасын тийгизет. Албетте алгачкы биздин президентибиздин колунда абдан чоң мүмкүнчүлүк болуп турганда ушул маселени чечпегендиги, биздин миңдеген мекендештердин чет өлкөгө кетиши, ошол жерде жаштардын каза болушу, чек ара чырыы, ошол жерде канчалык экономикалык, баягы социалдык абалдын өксүп турушу дагы ушуга себеп болгон да. Бул чечкиндүүлүк чындыгында абдан чоң кадам. Бул жетишкендик деп эсептесек болот. Кыргыз тажик ортосунда эч кандай жаңжал жок, ынтымак болсо, баягы алыскы туугандан жакынкы кошуна дейт. Кошуналарыбыз менен тынч аман болсок, мамлекеттин өсүп өнүгүүсүнө дагы чоң бир өбөлгө түзүлүп атат да. Ошон үчүн бул чечимди дагы ушул болуп аткан аракеттердин баарын колдойбуз.